Текебаевдин маселеси боюнча Сегизбаев менен Жолдубаева парламентке чакырылды. Маселе бир катар депутаттардын сунушу менен жогорку кеңештин күн тартибине киргизилди. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы, амансыздарбы? Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаева жана башка тиешелүү жетекчилер жогорку кеңеште маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында спикер Чыныбай Турсунбеков билдирди. Жогорку кеңеш Текебаевдин камалышына байланышкан маселени күн тартибине киргизди. УКМК төрагасы башкы прокурорду чакырып маалымат алууну Атамекен жана Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары КСДПдан Жанар Акаев сунуштап көпчүлүк эл өкүлдөрүнөн колдоо тапты. Бирок алардын кайсы убакытта келерин төраганын ачык айтпагынына атамекенчилер катуу наразы болуп чыгып, төрага саат 11:15 келишет деген жооп кайтарды. Мөөнөтсүз митинг бүгүн Ак үйдүн алдында уланат. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен өтүп жаткан митинг Атамекен партиясынын лидери эркиндикке чыкмайынча улана берерин уюштуруучулар билдиришти. Өмүрбек Текебаевди башкы прокуратура орус жаранына карата алдамчылык жана коррупция аракетин жасаган деген шек менен кылмыш иш козгоп, 1-май райондук соту аны 2 айга камакка алды. Саясатчынын тарапкерлери муну бийликтин атаңдаштарына карата жасаган куугунтугу деп атооду. Рынокко жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу 2800 туруктуу жумушчу орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйынында билдирди. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маалыматы боюнча долбоор 25,4 миллион АКШ долларын түзөт. Анын жарымы грант 4 компоненттен турат. Айыл чарбасынын өнүктүрүү чынжырчасына мал жандыктарынын азыктарын каржылоо, мал чарбасы тармагын санитардык модернизациялоо, долбоорду башкаруу кирет. Аталган долбоордун жардамы мал жандыктар идентификациядан өтөт, суюк азот чыгаруу боюнча завод курулат. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Пакистан Ислам Республикасына экономикалык кызматташуу уюмунун 13-чү саммитине катышуу үчүн барды. Экономикалык кызматташуу уюмунун 13-чү саммити бүгүн Исламабад шаарында өтөт. Катышуучулар приоритеттүү тармактар боюнча кеңейтилген аймактык кызматташуу жана бир катар актуалдуу маселелерди талкуулап, Исламабад декларациясын кабыл алышат. ЭКО 1985 жылы түзүлүп, регионалдык кызматташуу жана өнүгүү уюмун улантуучу болуп саналат. Кыргызстан уюмга 1992 жылы мүчө болгон. ЭКО алкагында кызматташуу ага мүчө мамлекеттер ортосунда суверендүү тең укуктуулукту, бирдиктүү достук мамилени жана өнөктөштүктү камсыз кылат. Ош облусунда жазгы талаа иштерине даярдыктар башталды. Азыр райондордо дыйкандар жер айдап, үрөн себүүгө даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Дыйкандар бул жылы пактанын аянтын кеңейтип, ЯЭПке мүчө өлкөлөргө жашылча жемиштерди көбүрөөк чыгарууга керек. Буга байланыштуу облустун айрым аймактарында жазгы талаа иштерине көчөттөр даяр болуп калган. Темага Бегимай Асанова токтолот. Mahsulotlar ekib, qishi bilan nima qilib sotib, mana hozir o'tayapmiz. Бахадыр Мамажанов үй бүлөсү менен өткөн күздө 4 соттук күнөсканага пияз жана көк чөптөрдүн үрөнүн сепкен. Кыштын ызгардуу суугунда эгиндерине кам көрүп, эми минтип көчөттөрүн талаага алып чыгууга камданып жатат. Азыр ушундай көк пияз алынады. Негизинен көчөттөрүбүз тилгенге даяр болуп калды. Азырынча базарга сатып атабыз. Анан талааларда жерлер даяр болсо, кардарлар өздөрү келе баштайт. Ошондо көчөттөрдү даналап сатабыз. 3 ай бою күнөсканада өстүргөн жашылчалардын көчөттөрү эми жаздын алгачкы күндөрүндө тигиле баштайт. Ал үчүн талааларда жерлер даярдала баштаган. Болгону күн жылышыны күтүшүүдө. Биз үрөндү күзүндө сепкенбиз. Мына көрүп турганыңыздардай жерден көтөрүлүп калды. Булар толугу менен май айында даяр болот. Ага чейин ушинтип арыктарын чаап, суу коюп, кам көрүшүбүз керек. Өлкө ЯЭПке мүчө болгондон бери айыл чарба азыктарына суроо талап күчөгөн. Андыктан жашылча жемиштердин аянтын кеңейтүү да негизги талап. Буга байланыштуу Араванда 2000 гектарга жакын аянтка пияз, сарымсак, помидорду эгүү пландалган. Ага байланыштуу өткөн күз айында 100 гектарга жакын аянтка сарымсактын үрөөнү себилген. Эми калганы жаздын алгачкы күндөрүндө эгилет. Эми ошо дыйкандар азыр чогулушубуздун баары ком болуп түзүлдү.
Жашылчалар сататылган коом өзүнчө, пахтаны өзүнчө, данды өзүнчө, картошканы өзүнчө болушу 4 өзүнчө кооператив түзүлүп, бүгүнкү күнү коом түзүлүп, ошолор менен иш алып баратабыз. Бул жылы облус боюнча 20 000 гектар аянтка кылкандуу дан эгилдери, 26 гектарга жүгөрү, 15 000 гектар аянтка арпа эгилсе, эң көп суроо талап пахтага болгон. Андыктан буланын аянты 1000 гектарга кеңейтилет. Бүгүнкү күндө 4 районда, бул Чоң Алай району, Өзгөн району, Нокат району жана Кара Суу райондорунда жеке менчик МТСтер курула баштады. 31 жеке менчик МТС курулуп, ошодо 186 трактор менен бүгүнкү күндө иштешип атат. Азыр мамлекет тарабынан дыйкандарга жеңилдетилген насыяларды берүү боюнча аракеттер башталган. Жер семирткичтерди болсо коңшу өлкөлөрдөн арзан баада алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бегимай Асанова, Бактияр Асилбек уулу, ынтымак. Кыргызстандан быйыл ажыга барчуларды Сауд Аравиянын Flynas авиакомпаниясы тейлейт. Муфтийдин орун басары Акимжан Иргеш билдиргендей, зыяратчыларды тейлөө боюнча Кыргызстан менен Сауд Аравиядагы компаниялар катышкан тендерде ушул ишкана утуп алды. Ал эми ажыга аттангандарды алдын ала эмдөө үчүн медициналык уюмдар ортосунда сынак жүрүүдө. Ага сертификаты бар жана тийиштүү дары-дармекти алып келип, элге жеткирип бере алган мекемелери катыша алат. Ажылыкка каттоо өлкөнүн 32 жеринде ачылган атайын пункттарда уюштурулган. Каалоочулар 6 мартка чейин облустук шаардык казыяттарга жана алардын райондук бөлүмдөрүнө кайрылышса болот. Сауд Арабия өкмөтү ажылык үчүн быйыл Кыргызстанга 4585 квота берген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 900гө көп. Эми спорт жаңылыктарынан футбол боюнча Кыргызстандын вице-чемпиону Дордой 2017 жылкы АФК кубогуна жолдомо алды. Алар кече 28 февралда Тажикстандын Хайслот командасы менен жооптук беттеш өткөрдү. Эми эки команданын оюну дүйшөмбүдөгү Борбордук стадиондо болду. Анда Руслан Сыдыков баштаган команда конокто ойногонуна карабастан беттештин башынан чабуулга өтүп, 6-мүнөттө эсепти ачты. Голду Ислам Шамшиев киргизди, ал Анатолий Власичевдин бурчтуктан ашырган тобун 15 метрдей алыстыктан дарбазага жолдоду. Ошентип биринчи бөлүм 1-0 эсебинде бишкектиктердин пайдасына аяктады. Ал эми экинчи бөлүм аяктарда талай элери жооптук голун киргизди. Ал голдун автору Хайслот жарым коргоочусу Хасан Мухаммаджан болду. Эске салсак, эки команданын Ошто өткөн биринчи оюнунда Дордой 1-0 эсебинде уткан эле. Ошентип 1-1 ойногон Дордой АФК кубогунда Д тобунда ойной турган болду. Ал жакта Оштун алайы Түркмөнстан чемпиону Алтын Асыр жана Тажикстан чемпиону Истиклол бар. Сиздер кабарлардын күндүзгү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да кайталап көрсөңүздөр болот. Биздин сайт өлкө жана дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырат. Алдыда барайы, иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.